Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин демекчи, бүтүндөй өмүрүн спортту өнүктүрүү, жаш өспүрүмдөрдү тарбиялоого арнаган Замирбек Мединов көзү тирүү болгондо быйыл 66 жашка чыкмак. Бирок тилекке каршы мындан 6 жыл мурун дүйнө салган. Мындан улам анын ысымын түбөлүккө калтыруу үчүн жердештери тарабынан демилге көтөрүлүп, Ат Башы районунун Бирлик айылындагы кароосуз калган спорттук аянтча ысымы берилип, оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Туйлаган тунук булагы, тушардан жашыл тулаңы, кереге менен айгыр жал көрүк берип турат. Бу дагы деп Мединов Замирбек агабыз ушул Медина акындан, Байдылды акындан, ошондун чыгармачылык жолунан, өнөр жолунан таалим тарбия алып, ушул спорт аянтчасына Замирдин аты берилиши абдан туура болду. Эң туура мына жерде демилге кылган жаштарга, балдарына чоң рахмат. Ушул аянтча Акжолтой болуп, ушул жерден бир кийин чоң спортсмендер чыгып, эл атак даңкы чыккан бир жакшы спортсмендер чыгышына тилектешпиз. Ар бир адам бул жарыкчылыкка Кудай Таалам тарабынан миссия аткарганы келебиз. Анан колунан келишинче миссиясын аткарып кетти деп ойлойм. Өзүнөн 3 уул, 2 кыз калган. Анан 2 кызы да атасындай ыр жасат. Уулдардын улусу болсо ыр чыгарып, аңгеме жазып, чыгарма жазып, журналдарга чыгып жүргөн студент кездеринде. Азыр баягы иштеп, жумушка байланып, мурдагыдай чыгармачылыкка көп көңүл бурбай калды деп ойлойм, бирок дагы деле чыгарат да. Анан бул чачыла болуп, балдарына өткөнүнө сүйүнөм. Керек болсо небереси Нурболоттор чыгарат. Мурдагы жылы 11 класс өтүп атканда ар бир классташын ошо атасындай болуп, 6 сапка сыпаттап ыр чыгарганын көрүп өзүм таң калдым. Анан эми жаркын элеси сакталсын, ушул футбол аянтчасы Акжолтой болсун, ушу Бирлик айылындагы ар бир эр азаматтын эртеңки келечегине жакшы жол ачкан, чыдамкайлыкка, эр жүрөктүүлүккө жана ден соолугунун чыңдыгына башат болгон жакшы газон кичи футболдук аянтча болуп берсин. Аталган футбол аянтча 7 жыл мурда жергиликтүү жаштардын демилгеси менен салынып, толук бүткөрүлбөй калган. Акмоюн айыл өкмөтүнүн казынасынан 1 миллион сом бөлүнүп, ага спорттук жай толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп жаңыртылды. Айыл жаштарынын жеке демеушілердің атынан салынып, бүтүп, андан кийин былтыркы жылы жергиликтүү бюджеттен 1 миллион сом бөлүнүп, жаңы ковер салынып, бүтүүдө. Бүтүп, ошо бүгүнкү күнү Мединов Замир агайдын жаркын элесине арналып, Мединов Замир агайдын эмеси наамы ыйгарылып атат. Ошонун ачылышы болуп, наамы ыйгарылууда. Такыр кишиге жамандыгы жок. Бирөөгө жамандык ойлобогон, ушундай жан дүйнөсү таза адам эле да. Маркум Замирбек Мединовдун ысымын берүүгө арналган иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, маркумдун ага туугандары катышып, элетте спортту өнүктүрүүдө кошкон салымына, адамдык сапатынын бийиктигине токтолушту. Ошондой эле агартуучулук менен бирге калем алып ыржандуу болгонун да баса белгилешти. Эр кишинин бет бактылуу жан болгон, баарыбыз менен бар болгон, бакыйып төрдө отурган, баркыратып оозган, бакырча сары чал болгон бет. Таланттуу, ырга чукул, ушундай жакшы жактары бар эле. Анан ошол мектепке мугалим болуп кирди. Андай мектепте иштеп жүрүп, заочный университетти бүттү, тарых факультетин. Анан тарых факультетин бүткөндөн ушу мектепте өмүрүнүн акырына чейин ушу мектепте иштеди. Өзүнүн бийик адамгерчилиги, элге болгон жасаган мамилеси ушунчалык бийик, ушунчалык жакшы адам эле да. Анан эми ал замкем кичине эрте өтүп кетти. Эгерде мугалим болбогондо мындан бир күчтүү акын чыкмак да. Анан эми анын ырлары убагында жазылып, китеп болуп чыккан жок. Балдары жана өздөрү дагы бу жерде ачылышында айтып кетти го, балдарынын ошол өзлөрүнүн архивинде сакталуу экен ырлары. Эми ошону бир балдары китеп кылып чыгарса, абдан бир жакшы болмок да. Аккан арыктан суу агат дейт. Бул Замирдин интеллигенттүүлүгү,
билим сапатынын жогорулугу, адамгерчилиги ушул эн атасынан өткөн деп билем да. Анан Замирдин өзгөчө сапаты бар эле бул ыр жазган акындык. Жана комус менен ыр төккөн акындар сыяктуу ким сыпаттап бер десе ошону алты сап ырга батырып сыпаттап коёр эле. Анан өзү кыраакы көрөгөчө эле. Даже ушу ойлойм да, ошо мындай кыргыздар айтат го, касиети бар депчи. Ошол касиети жогору болгон, ошону жакшы кармана албай калды го деп ойлойм. Ушу бир учурду айтып берейин, айылыбызда өзүнүн өкүл атасы Шаршаке бар эле. Анан түшүнө кирген экен. Анан эле а кишиге барып, Шаршаке сүйүнчү, сиз дөөтүлүү болосуз десе, ай, машина ала турган оюмда жок. Каяктагы машина деп коюптур. Анан бир айга жетпей эле баягы күзгү орум жыйымда агасы Асан Акун аке Нива менен сыйланат. Анан буйрук менен ошо Шаршаке алып калат да, агасы албай. Анан эле үйгө келишти. Ай, сенин айтканың чын чыкты депчи. Анан ушул сыяктуу бир топ кишиге түшүн айтып, бир элге мындай жакшылыкты жайган адам эле да. Анан такай ошо ыр жазып, 6 сабыр жазса, 3 сабына аябай жакшы сапатын мыктап айтып, 3 сабына ошо кичине туура эмесирээк, ошо оңдой турган сапаттарын камтый кетчү эле. Анан эми өмүрү кыска экен, 60 жашка келгенде кайтыш болуп калды. Өзү айтчу, 60ка барганда, агарып чачым калганда, ажал издеп келсегер, ажыга кетти дегиле деп. Уйкаштар ошентип айтып калар эле. Өзгөчө билими аябай күчтүү болчу да. Мектепте да жакшы окуду, класста жакшы алдыңкы окуучулардан болгон. Бир класста, бир мектепте окудук. Анан айылдагы мен деген жигиттерден болду. Өзү дагы жакшы окуду, кийин дагы сыймыктана турган классташым болчу. Пудул сүйлөгөн, анан тамашаны ушундай жакшы көтөргөн, өзү дагы тамашакөй болчу. Абдан жакшы, негизи алдыңкы жакшы классташым эле. Атам өзү ыр жазганда ошо сактачу эмес экен, бүт бардыгын эле мисалы бирөөгө арнап жазса, бир баракка жазып туруп алып барып берип түшүнүп салышкан да, өзү ыр сактаган жок да. Ошо элде калды. Элден эми чогултам деген Нурок байкемдин эмеси бар, мүдөөсү бар. Өзү дагы ошо филолог ыр жагына чукул эмеспи? Нурок байкем чогултам деген эмеси бар. Шансым бар болсо менин эгерде, шаарды мени чак билмекмен, шарт жазып коюп ар кимге шайлообек менен жүрмөкмүн. Уч кашып ак боз айгырга устатым болмок байтылда, сары бени саап коюп, сабынан ырды таап коюп, саны жок нечен акынды сай жакка такап мат коюп, пивону кылып суусундук байсалдуу өмүр сүрмөкмүн, о мен байтылда менен жүрмөкмүн. Ай күнгө колун сермешти алыптардын экөө биригип, жете албай жерде жинигип, жерде эле калды миденип, жетпесем жетпей койдум деп асманда айда эмнем бар, ат башым турса, айрым турса бирлик деп жазганы бар экен. Урматтуу коноктор, бүгүн Акмойын айыл аймагында бирлик айылында абдан бир жакшы самал болуп турат. Кичи футбол аянтчасын кайрадан жаңыланышы менен, жана ошо агабыздын, Замирбек агабыздын атын ушул аянтча берилиши менен баарыңыздарды, айрыкча жакындарын, туугандарын, балдарын куттап кетүүгө. 2000 жакын калк жашаган Бирлик айылындагы футбол аянтчада эми спорттуу өнүктүрүү, сергек жашоо мүнөзүн жайылтууга карата мыкты шарт түзүлүп, элеттиктердин эс алуучу сүйүктүү жайына айланып калды.